Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Карантиндин эрежесин сактап, үйдө өздүк гигиенаңарды туура кармап, аралыктан окуп отурган чагыңар. Демек, карантиндин эрежелерин туура сактоо биздин ден соолугубуздун баш аты. Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыздын темасы эмгек ийгиликтин ачкычы. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов мени таң калтырганы жалкоолуктан өз турмушунда кедейлик жана бактысыздык келип чыгуусун адамдар түшүнүшпөйт деп айткан экен. Бүгүнкү сабагыбыздын максатынан силер эмгекчиликке умтулууңарды, мүмкүнчүлүктүн ачылышын жана аны акыл эстүүлүк менен башкарууга багытталасыңар. Жашап жаткан чөйрөдө оң мамилеңерди калыптандырасыңар. Өз позицияңарды бекемдөөгө тарбияланасыңар балдар. Анда эмесе эмгек жөнүндөгү афоризмдерге көңүл бурабыз. Артыкчылыкка жетишүүнүн бир гана жолу бар. Бул талыкпаган эмгек. Сидней Смит. Турмуш эмгексиз эч нерсе бербейт. Гораций. Сиздин кандай гана максатыңыз болбосун, эмгектенүүнү кааласаңыз, сиз ага сөзсүз жетишесиз. Опра Уинфри. Жумуштун жоктугунан идеологиянын жоктугу жакшыраак. Эрнест Хемингуэй. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат деп Исхак Разаковдор айтып кеткен. Адамды адам кылып баккан эмгек демекчи, адамды бутуна тургузуп, колун бекемдеп, анын уникалдуу мээсин эмгек гана өркүндөтө алды. Балдар, силер үйдө ата-энеңерге кандай жумуштарды аткарып жардам бересиңер? Жаз мезгили келип көрктөндүрүү жумуштары жүрүүдө. Биз айылда жашагандыктан жазгы талаа жумуштары кызуу жүрүп жаткан учур. Ошонун менен бирге аралыктан окууну да унутта калтырбайлы. Анда эмесе кезек ийгилик оюнунда. Ийгилик бул кандайдыр бир нерсеге жетишүүдөгү жетишкендик, мисалы окуудагы. Балдар, силер да ийгиликтерге жетүүнү кааласаңар, анда өзүңөргө максат кое билгиле. Мисалы, мен бүгүн телесабактарды өз убагында көрөм, 5 деген бааларды алам, ата-энеме жардам берип маанайларын көтөрөм. Максатка жетүүдө силердин эң жакшы сапаттарыңар жардамга келет. Алар сабырдуулук, жөндөмдүүлүк, бирин-бири сыйлоочулук, ызаат кылуучулук жана убакытты туура пайдалануу болуп эсептелет. Ал эми жалкоолук, текебердик аттуу терс сапаттардан арылуу керек. Балдар, улуу инсан Чарльз Дарвин мындай деп айткан: эгерде сиз жумушту туура тандап алсаңыз, жанага чын көңүлдөн берилип иштесеңиз, бакыт сизди өзү издеп табат деген. Дайым үйүңөрдө ар дайым өзүңөргө 3 суроо берип жүргүлө. Бүгүн кандай маанилүү иш жасадым? Эмнени кылсам дагы жакшы болор эле? Эртең канча жакшы баа аламын? Ийгилик өзүнөн өзү келбейт. Ийгилик булардан көз каранды. Адам туруктуу болуш керек. Экинчи, эмгектене билүү керек. Ошол эмгекти каалоо менен аткаруу керек. Ошондо гана бакыт өзү издеп келет. Балдар, кыргыз эл эмгекти өз макал лакаптары менен даңазалап келген. Эмгек жөнүндө кандай макалдарды билесиңер? Токтогул атаңардын насыятырында жалкоолук жөнүндө эмне деп айтылат? Ушул суроолорго жооп жазып мага жибергиле. Сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла балдар. Ар дайым эмгекти сүйгүлө.